Мен Шадыбаева Аида Мамытовна, Ош областынын Кара Суу районундагы Папан айыл өкмөтүндөгү Папан айылынан 3-4 километр алыс, бийик, тоолуу жерде индик өстүрөбүз. Ушул бизнес кылганда мен биринчи өзүм мугалим болуп иштейм. Жаза өрчүм, мынанча жемге кеттим, мынанча мындай болду деп. Бул жерде бизнести пландоодо абдан башкача пландоо болот экен. Соц тармактарга мен тетирек көз карашта болчумун. Ал жерде дагы кайра соц тармактар менин товарымды абдан бир жогорку деңгээлге чыгаргандыгына мага абдан көп жетишкендиктерге үйрөттү. Өзүмдүн трекерим Улан Ашыралиев алдын ала сатуу жолун үйрөттү. Мен ошонун пайдасы менен быйыл мына алдын ала сатып, азыр индуктарыбызды бир калган индуктарыбыз бар. Ошол немеге эмки жылкыга Кудайым буйруса эмки жылы 2000 башка жеткирейли деген планыбыз бар. Ошого арпа, жем камдап койдук. Биздин өндүргөн продукциябыз бул үй шартында жасаган, колдо жасалган быштактардын түрлөрү. Мага кеч болуп калды го деген ойлор болот эле да, мен пенсияга чыгып калбадым беми кайдан дегендейчи. Азырынча эми алайкө менен иштеп турсак, биринчи мезгилде андан кийин дагы мүмкүн башка ойлор пайда болуп калат. Атым Ажамал Абдулаева, мен Жалал-Абад областынын Ала Бука районунун Жапасалды тургунумун. Ошол жерде төрөлгөм. Биздин өрөн кайналыга бай. Кайналыны элдер ушу алат, кургатат, андан кийин арзан дүн баада 50 сомдон сатып берет. Биз ойлодук койм, ошону биз жакшылап, өнүктүрүп, баасын кымбатыраак сатып, ошол иш менен алек болсок не болот деген маалда эми 1 жыл мурун биз 2 тоннага жетпеген түшүм кылган болчубуз. Бизде анда сушилка деген жок болчу. Бул эски метод менен эле колдо жарып, данегин алып коюп кылчубуз. Жылына 100 000 тоннадан ашык болот. Ошону эми ар бир айылга кооператив сыяктуу өзүбүздүн адамыбызды коюп, ал заказды алат, же сырой продукцияны алат, алып келип бизге тапшырат, же болбосо ошол жака дагы сушилкаларды кыла турган пландарыбыз бар. Фамилиям Исмаилова Зайнапхан, жогорку билимдүү, жеке ишкер, айылдык кеңештин депутатымын. Иштеген тармагым айыл чарбасында мөмө жемиштерди кайра иштетүү, сухофрукту боюнча иштеймин. Бизнес план деген эмне, бизнес модель деген эмне, жекешкерлик деген эмне, аны үйрөндүм. Соц тармактар менен иш кылууну үйрөндүм. Атаандаштык деген эмне, кардалар деген эмне, бардыгын аз да болсо үйрөндүм. Мен аз да болсо быйыл акселерацияга чейин оптовиктерге сатып жүрчүмүн. Азыр өзүм оптовик эмес, өзүм ушу кардаларды атаандаштыктан жогору болуш үчүн сандан сапатка өтүп, үйрөнүп, азыр өзүмдүн кирешемди дагы буга чейин мына 2 айда 15 миң болсо, акселерациядан кийин мен азыр 65 000 каражатты таап отурамын.